Qanday yaxshimi? Qanday tuman? Qanday tuman? Xudo xolasa o'sha suv bilan muna yoqda keng saydi jab jashil qilib baq qilamizda, baq. Ag'utav suv qolib ketganda qarab o'sha jiydalar rahmat aytadi. Mana ke xudo xoh, mana suv. Mana suv. Mana suv. Bir pakalab geçme suv, pakalab gelme suv içemezdik. Hop gel. Xudo xolasa Ana bismillahirrahmanirrahim. Sonum oldu buna gel. Jolday olsun su olsun buna gel. Buna qaraç, buna suvni qara. Ana, ber jaqa burayız, ber jaqa. Ko'tarildi mi? Ya, ketdi mi? Mana xudo xolos suv. Mana suv. Hava. Mana ketdi suv. Mana qo'lcha qo'yingizlar. Xudo xolasa suv ketdi. Mana bugun tarixiy kun desek bo'ladi, tarix desek bo'ladi. Buna xudo xolasa bizim meriya şu menin yetekçiliğim aslında tarixta kaldı desem жаңылышпайм, анткени жана мен айтып кеттим, ушул жаңы Кеңсай конушу 1988 жылы башталган экен. 1988 курулуп баштап токтогон. 2004 жылы баштап дагы токтогон. 2011 жылы баштап дагы токтоп калганда, мына Құда қаласа біз келгенден баштап мынакей 6 айдан бері тынымсыз жұмыс болды. 6 ай. Жаңы насостарды қойдық, жаңы тетіктерді алып келіп қойдық. Тойыз бұл жерге Кеңсайдың еліне шундай суға су шығару бойынша мәселені чештік. Эми Құда қаласа мынакей көріп тұрасыңар, бұл жерде суның көлемі қампада 80 000 куб су тұрады сол жерде. 80 000 куб су тұрады. Мұны бір толтырып, жаңағы көрдіңіздер кіргенде екі чоң движок тұрады, мотор. Ошоны по очередь иштетебиз. Бірден насосты, бір движокты 2 саат, аны өчүрүп кийинкиси 2 саатта мындай 5 перебойны иштетип, мұны толтырып алабыз. Мұны толтырып эле сууну мұны толтыруу үчүн абдан көп каражат кетет. Абдан көп акчаны талап кылат. Ал жерде 1600 киловатт саатына тогулат. Biz bu kampanı толтырып алып, полны толтырабыз, анан жарымдаган акыры муну расход кылып, бул жактагы жашаган жашоочуларга беребиз дагы, азайган сайын улам толтуруп турабыз. Эми жана айтып кетпедим, азыр тетек өтөлү, мына Кеңсай жанагындай купку тала да, ошону Кудай кааласа ушу суунун жардамы менен, суга суунун жардамы менен Кеңсай конушун бак кылышыбыз керек, парк кылышыбыз керек. Сквер жасасыбыз керек. Кудай кааласа, ошо шаарыбызда эң кымбат жыл массив. Түшүндүрбү? Дагы чогушуну көбүрөөк айтып, мынакей керек болсо, мен жогоруда айтып кеттим. Жанагы строительный компаниялар только шаардын ичине куруп атпайбы? Ал жерде кымбат сатат биринчиден, экинчисинен ошо жерде водопроводу бар, канализация бар, свети бар, суусу бар, то есть ошо жак качат да. Ошолордун бардыгын бул жак аяка 5 блок курсаң, бул жака 2 блок курасың, аяка 10 блок курсаң, бияка 5 блок курасың деп ошолор компаниялардын баарын бул жака айдайбыз. Андан сырткары
Ош мамлекеттик университет менен, Ош технологиялык университет менен да сүйлөштүк. Аларга дагы жер ажыратып беребиз. Студенттер үчүн чоң жанагындай ошол жогоруда аты аталып кеткен окуу жайларынын кампустары курулат. Ошол жака бирден факультетин алып келип, то есть шаардын микрорайонду таза, сонун, татынакай микрорайонго айландырыш керек да. Ал үчүн жаштар келиш керек, эл келиш керек, көчөлөр асфальт болуш керек, освещение болуш керек, бактар тигилиш керек, гүлдөр тигилиш керек. То есть скверлерди, бактар жасайбыз. Канчалык биздин мына кең сайын жаңы конушубуз татынакай болуп, кооз болсо, эл чыгат, эл жашайт. Келечекте Кудай кааласа эң кымбат жаңы конушка айландырабыз. Рахмат чоң. Ушул жердин эмесинде азыркы жашоочулар мына үйдү сала башташты. Ушул жерге мына жол урматтуу мэрибиз айткандай ушул жер өнүп өссүн, жакшы гүлдөгөн шаарча болсун. Ошон менен бирге ушу президентибиздин, урматтуу биздин генералыбыздын, шаар мэрибиздин ушу урматтуу ушуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына 15 жылдан бери козголбой турган ушул кең сайыбыздын чоң көйгөйлөрү мына бүгүн чечип берип отурат. Ушулардын кылган иштеринен Алла таалам ыраазы болсун. Ошондой иштерин ийгилик, ден соолуктары чың болсун. Ар дайым ушу элдин кызматында жүрө турган биздин урматтуу, сыймылыктуу, сүйүктүү ушу биздин башчыларыбыздан болуп, ушулардын өмүрлөрүнө жакшы тилектер этебиз. Амин. Аллаху акбар. Досум, эми сууну өчүрбөйсүн. Азыр бүгүн 15-би? Канчасы бүгүн? Бүгүн 15. 15-и. 2 күн сууну өчүрбөй тур. 2 күн тияктан сууну эмелерге берели, айтпай 2 күн хотя бы эл суу ичсин. 2 күн сууну өчүрбөйсүн досум. Өчүрүп менен сууну берип тур, кичине 2 күн жок деген мына арыктарыбыз кичине суу эмис ооба, суу эмсин дагы эртең менен сонбой калыш. Биз эртең менен чыгабыз дагы, сиз менен чогуу абам билет экен. Мына жаңы конушка да сууларды айдап коюш керек да. Так, мына тикенектердин баарын Кудай кааласа жок кылып, мына какыраган чөлдү, талааны Кудай кааласа сонун кылып бак кылабыз. Так, ошо ич көчөлөрдөн бизге биринчи өчүрүт ошо көчөлөрдөн суу жүрүш керек. Сууга суу. Анан ошо арыкты бойлой эки бетинен көчөттөрдү тигиш керек. Бул жерге эми анча-мынча суу куруп алганда сууга чыдамдуу кандай, кайрагач сууга чыдамдуу болот, кайрагач сууга чыдамдуу болот дагы. Каштан, павлония, чынар терек ушулардын бардыгы мындай кичине бир жок дегенде бир 50 миң ата 100 миң түп бул жакка ексекчи жап-жашыл болуп калат. Эгер 100 миң тепсе, Кудай кааласа бир 10 миңин кургаса дагы 90 миң өсөт. Андан башка мына эмеге айтып баралы. Түшүндүң, элдер өздөрүн дегиш керек. Биз эге баштаганда булар деле тиге баштайт. Сонун кылыш керек. Эми бардыгын эле мэрия кылат деп отурбаш керек. Өзүңөр кылышыңар керек да, өзүңөрчү. Өзүңөр эккиле, өзүңөр карагыла, өзүңөр ухаживать эткиле, өзүңөр алма тиккиле, бадам тиккиле, кокон гүлас тиккиле, өрүк тиккиле, баарын эгип эмедеп карай бергиле да. Ошон үчүн Кудай кааласа эмки жылдан баштап заманыбыз тынч, эли журтубуз аман, Кудайым бир ден соолук берип, ишибиз ийгиликтүү болуп турса, эмки жылды эрте жаздан эмени эгин тигин ушул жактан башташыбыз керек. Түшүндүңбү?